Президент Садыр Жапаров Бишкектин четинде жайгашкан жаңы футболдук стадиондун курулушунун жүрүшү менен пландан сырткары таанышты. Мамлекет башчысына ал жерде 45 000 орундуу футболдук стадиондун долбоорун көрсөтүштү. Ошондой эле аталган объекттин башкаларга салыштырмалуу уникалдуу өзгөчөлүктөрү жөнүндө да баяндалды. Архитекторлордун айтымында архитектуралык стиль жана түс гаммасы Бишкектин жана кыргыз элинин мүнөзүнө жана маданиятына туура келет. Жаңы футбол стадиону Кыргызстандын Борбор калаасынын символдорунун бири болуп калаары күтүлүүдө. Ал эми футбол аянтчасы ФИФАнын стандарттарына толук түрдө жооп берет. Бул ишке Түркия, Кыргызстан жана Улуу Британиядан ондогон инженерлер жана архитекторлор тартылганы белгиленди. Долбоорго ылайык футбол стадионунун жалпы аянты 180 000 чарчы метрди түзүп, автопарк, техникалык жайлар, соода, оюн-зоок борборлору жана башка объектилерди камтыйт. Андан соң президент Садыр Жапаров Дөлөнө Мырзаков атындагы стадиондун жаңы кичи аренасынын курулушу менен таанышты. Жабык имараттын курулушун 31 августка чейин бүтүрүү пландалууда. Арена 3000 көрүүчүнү батыра алат жана кичи футбол, баскетбол, хоккей ойноого мүмкүнчүлүк берет. Булардын кухня бар.